Аралыктан окуутуну улантабыз. 10 класс алгебра сабагы. Темабыз тригонометриялык функцияларды изилдөө. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта косинус, тангенс жана котангенс функцияларынын касиеттери менен таанышасыңар. Мисалдарды чыгарасыңар. Y барабар косинус x функциясын карап көрөлү. Саноо координаталык тегиздикте y барабар косинус x функциясынын графигин тургузалы. Тургуздук. Эми биринчи аныкталуу областы биз билебиз. Бүт саноогундагы бардык чыныгы сандар болуп эсептелет. R. Экинчи маанилердин областы -1ден +1ге чейин мына сызык менен көрсөтүлдү. Андан кийин y барабар косинус альфа бул жуп функция. Анткени косинустун терс маанилерине альфага терс маани берсек дагы ал оң маанини алат. Демек жуп функция. Функция мезгилдүү, мезгили 2πге барабар. Карайлы. 0дон 2πге чейин мына мезгили 2πден 4πге чейин дагы кайталанып атат мынакей. Сол жагынан дагы 0дон -2πге чейин. Бул косинустун мезгили кайра кайталанат. Функциянын үзгүлтүк бүт саноогунда үзгүлтүксүз. Функция өсөт πден 2πге чейин. Карагыла. Жашыл боек менен болуп калды. Гемит өзүңөр көргөндөй 0дон πге чейин. Мына балдар, биз косинус функциясынын касиеттери менен тааныштык. Өткөн сабакта биз синус функциясынын касиеттери менен таанышканбыз. Эми кайсы аралыктарда оң мааниге ээ дейт. Карагыла балдар, мынакей x огунун жогорунчу жагындагы маанилердин баары тең -2ден πден +2ден πге чейин оң маанилерди алат косинус. Ал эми бул жакта төмөн жагында y огунун төмөн жагында алар терс маанилерди алат. Мынакей косинус бул жерде терс маанилерди алып атат. Улам саноогунда кете берет. Эми карайлы. Y барабар косинус x плюс минус b деген функциялар берилип калса, алардын графиктерин кантип тийип алабыз дейт, же тургузабыз дейт. Мына координаталык тегиздикти алалы дагы. Биринчи ал жака y барабар косинус x морки штриштелген сызык y барабар косинус x деген функциянын графиги. Бул жерде -1ден +1ге чейин маанилердин области көрүнүп турат. Эми y барабар косинус x плюс 1 деген функциянын графигин алыш үчүн ушул y барабар косинус x деген функциянын графигин бир-бирдикке жогору жылдырабыз. Мына могу клетка бир-бирдик болуп эсептелет. Ал эми косинус x минус 1 болгондо мына розовый түс менен көрсөтүлүп атат. Анда y барабар косинус x функциясынын графигин минус бир-бирдикке төмөн түшүрөбүз. Мынакей ошондо ылдый y огуна карата төмөн жакты көздөй жылдырабыз, параллель көчүрөбүз. Көрдүңөрбү балдар, эгерде биз косинус y барабар косинус x функциясынын графигин жакшы түзгөндү билип алсак, анда башка функциялардын y барабар косинус x плюс минус b түрүндөгү функциялардын графиктерин түзө алат экенбиз. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Эми y барабар косинус x плюс минус 2ден π деген функциянын графиктерин түзүп көрөлү. Мынакей бул саноогунда тургузуп алдык. Жанагыдай эле бул штрихтелген график бул y барабар косинус x-тыкы. Y барабар косинус x-тыкы. Ал эми y барабар косинус x минус 2ден π деген функциянын графиги бул көк сызык менен сызылган функциянын графиги. Карагыла балдар, канча аралыкка жылыптыр.
минус 2'den pi'ge sol жакка жылып атат. Ал эми косинустуку плюс 2'den pi экөө бири-бирине симметриялуу болуп калды мынакей. Косинус x минус 2'den pi менен косинус x плюс 2'den pi'нин графиктери x огуна карата бири-бирине симметриялуу болуп калышты. Y барабар таңыз x функциясынын графигин тургузуп көрөлү. Касиеттерин карайлы биринчи. Y барабар таңыз x функциясынын графигин билесиңер. Төмөндөгүдөй. Эми ошонун касиеттерин график боюнча аныктайбыз. Биринчи, функциянын аныкталуу областы кайсы чекиттер кирбейт эле аныкталуу областына? Мына минус 2'den 3π, минус 2'den π, плюс 2'den π, плюс 2'den 3π дегендерден башка баардык сандардын баары анын аныкталуу областына кирет. Y барабар таңыз x функциясы так функция болуп эсептелет. Минус болгондо x-ка минусту бергенде минус тон эменин белгинин астына чыгат. Графиктери координаталар башталышына карата симметриялуу, так функция болгондуктан координаталар башталышына о чекитине карата симметриялуу болот. Мезгили эң кичине мезгили π болуп эсептелет. Минус 2'den pi'den pi'ге чейин график кетет да, анан кайра кайталанат. Демек, мезгили π. Таңыз x 0'га барабар болгондо бул функциянын нолдору болуп эсептелет. Мынакей, бул жерде функциянын нолдору бар. Белгиси турактуу аралыктары бул. Таңыз 0'дон 10 болгондо x 0 плюс pn'ден 2'den pi плюс pn'ге чейин. Турактуу аралыктары мынакей, биякка y 10 болот да, мындан баштап 0'дон баштап. Андан кийин терс, мынакей, y терс болгон аралыктары. Монотондуу аралыктары минус 2'den pi'ден pi'ге чейин, минус 2'den pi'ден монотондуу аралыктары pi'ге чейин болот. 2'den pi'ден плюс pn'ге чейин, плюс 2'den pi'ден плюс pn'ге чейин монотондуу өсөт. 2'den pi'ден pi'ге чейин. Экструмдары жок. Себеби бул бүткүл саногунда өсүүчү болуп эсептелет. Бүткүл саногунда өсүүчү. Катаңыздын карайлы. Катаңыздын графигин силер билесиңер. Карагыла. Катаңыз графигин эле окшош, бирок өсүү, кемүү касиеттерин көрөбүз азыр. Катаңыздын аныкталуу областы x бүт саногу кайсы чекиттер кирбейт? pn'ге эселүү. Мынакей. Себеби деген бул жерде ал аныкталбай калат. Минус π болгондо. Себеби ал эменин косинустун синуска болгон катышы да. Анан кийин косинус 0 болгондо аныкталбай кала турганын биз билебиз. Y барабар катаңыз x так функция. График координаталар башталышына карата симметриялуу болот. Мезгили π'ге барабар. Функциянын нөлдөрү качан 0'га барабар болот? 2'den x барабар 2'den pi плюс pn. Белгиси турактуу аралыктары 10 болот бул учурда. Мынакей, мындан өйдө 10 болуп атат да. Y 10 маанилерди алып атат мынакей. Ал эми терс маанилерди терс болот. 2'den pi'ден баштап, 2'den pi'ден баштап плюс pn'ге чейин бул жерден мындай кетип атат. Бул жактан мындай кетип атат. Ошон үчүн pn'ди кошуп койгон. Монотондуу аралыктары кемийт дайыма. 0'дон pn'ге чейин кемийт. Экструмдары жок, өсүп кемейт да, дайыма кемип отурат.
Анықтал областы бүткүл сан маанилеринин областы Е катаңыз X, R бүт Y боюнча. Үйгө тапшырма. Косинус тангенсина катангенс функцияларынын касиеттерин көчүрүп жазабыз, чиймелерин чийебиз. Окуу китебиңердин 101 бетинен Г'сын иштегиле. 103-төн А, Г'ны өз алдынча изилдеп чыгасыңар. Функциянын өсүү, кемүү жана максимум минимум чекиттерин тапкыла дейт номер 103-тө. 2 мисалды изилдеп чыккыла. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калгыла.